Кечээ 18 декабрь күнү Балыкчы шаар мэриясында кызматкерлердин укуктары жана милдеттери боюнча жыйын болуп өттү. Иш-чарага шаар мэри Азамат Арнабек уулу, шаар прокурору Курсантбек Каримов, Балыкчы шаарынын мамлекеттик салык кызматынын башчысы Аскат Ташыбеков жана жеке ишкерлер, ошондой эле тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери катышышты. Биз өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин жардымын колдоо максатында сөз түрдө ишкерлерди колдойбуз, жардам беребиз. Кандайдыр бир сиздерге текшерүү иштери барып атса, мына жогоруда биздин прокурор кызматкерлери презентация кылып кетти. Түзмө-түз биздин прокурор кызматкерлерине барып арыз жазсаңыздар болот. Анан бул жерден дагы кошумча айтып кетким келет. Биз сөз түрдө мамлекетибиздин саясатын колдошубуз керек. Бардыгыбыз мыйзам чегинде тартип менен иш кылышыбыз керек деп ойлойбуз. Майда ичи ишкерлер бар, ичи ишкерлер сөз түрдө элдерибиз ошо ККМдин чегин талап кылыш керек. Ошол ККМдин чегин алыш менен биз ири чоң ишканаларды контролдоп алабыз деген ишеничибиз бар. Анда жеке ишкерлерди колдоо боюнча жана ишкерлердин мыйзамдуу түрдө текшерүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын аткарылышы боюнча түшүндүрүү жүргүзүлдү. Балыкчы шаардык прокуратурасы менен салык органдарынын ортосундагы президентибиздин жобосу бекитилген текшерүүлөр боюнча. Ошол боюнча бир отурум болуп өттү биздин Балыкчы шаардык ишкерлер менен. Анын негизинде кандай максатта биз салык органдары, прокуратура органдарына кайсы учурларда биз салыктык текшерүүлөрдү биз каттайбыз, ошол боюнча дагы маалымат бере кеттик. Ошол эле моментте бизде ошол көчмө текшерүүлөрдүн бардыгын прокуратура органдарына 10 күн ичинде каттоого милдеттүүбүз дагы, кийинки айдын 5-ине чейин отчет берүүгө да милдеттүүбүз. Андан тышкары камералык текшерүү деген бар. Бул ар бир салык төлөөчүлөрдү же болбосо барып текшербестен биз ордубузда отуруп, именно ошо өзлөрүнүн берген отчеттуулугунун негизинде биз камералык текшерүү кыла алабыз. Жана ошондой эле рейдтик иш-чараларды жүргүзүп, жана салык постун орнотууга биз өзүбүздүн кызматкерлерди жиберип турабыз. Ошонун негизинде ошолордун жыйынтыгында кийинки айдын 5-ине чейин прокуратура органдарына биз отчет берүүгө милдеттүүбүз. Андан сырткары ар бир кызматкердин өз укугун жана милдетин түшүндүрүп, текшерүүчү органдар тарабынан кандай учурда кантип текшерүү жүргүзүлөрүн жана мыйзамдардын аткарылышы боюнча прокуратура органдарынын ролу боюнча сөз болду. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы бул маалыматтык системанын кармоочусу. Ар бир текшерүүнү маалыматтык системага каттоого прокуратура, укук коргоо жана салык кызматынын органдарынын кызматкерлери милдеттүү. Ар бир жеке ишкерлердин өзүнүн укуктарын, милдеттерин түшүндүрүп берип жана текшерүүчү органдар тарабынан кайсы учурда кантип текшерүү жүргүзүлүп жана ушул мыйзамдын аталышы боюнча прокуратура органдарынын ролун так түшүндүрүп бердик. Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркожоевичтин жарлыктары боюнча кичи бизнес, орто бизнес жана чоң бизнес бул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү боюнча чоң салым кошот. Ошол себептен прокуратура органдары бизнес коргоо боюнча ролу аябай чоң. Белгилей кетсек, бул жыйын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 7 декабрындагы укук коргоо органдарынын жана салык кызматынын органдары тарабынан ишкердик субъекттерге жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун тартиби жөнүндө жарлыгынын негизинде болуп өттү.